Мен мында елді ойлаған бирөө жарым бар bu жогоруда мына. Bir шайлооду таза өткүзүп бересиңерби өзү бизге? 850 миң жаран бар жерде 12 миң качып аткан жаран өзүңөр да түшүнгүлө адамдай. Кайра адам чыгарып алып уже айтып, ну депутаттар неге отурады ушунда? Эмне себеп менен биздин мээнетибиз адалда биздин шайлоо болгон укугубуз жокко чыгып арам болуп калат. Мен айтып аткан жокмун фаланчаны шайла деп, каалаганын шайлап ал шайланайын. Болгон укугун берчи ошолордун ошол жерде суукка турбай укугун берип койчу. Каалаганын шайлап ал депчи ошол жерге барып. Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Мен бул жеке адамга эмес, бул бийлик өкүлдөрүнө, жана Боршойкон, Бышкан төрайымына, жана Кыргыз Республикасынын бийлигинде отурган бийлик төөлдөрүнө мен ошолорго кайрыларым. Азыр бизде билесиздер, жакында шайлоо белгиленген. Шайлоо белгиленди. Бирок эң өкүнүчтүү болгону бул жерде биздин шайлоого укугу бар жарандардын көпчүлүгү четте жүргөнүнө байланыштуу. Биз ошол укугубузду талап кылып атабыз. Бизге шайлоо участкасын ачып бергиле. Бизге консулдук каттоо деген балекетти жоготуп бергиле. Бизге каякта бир өндөрдү кыла бербегиле деп биз ошону талап кылып атабыз. Бирок эң өкүнүчтүүсү, бул жерде 5 участка ачылат экен. Московский область боюнча 5 участка ачыла турган болуп атат. Бул 5 участка 800 миң жаранга ачылып атат. Шайлоого катышатыган 800 миң жаран, Московский область боюнча 750-800 миң жаран бар. Ошолорго 5 участка ачылып атат. Бир айыл өкмөттө бир миңдин тегереги шайлоочу болсо, ошого 5 участка ачылат Кыргызстанда. 5 миңге жетпейт. Мисалы 1000 эмес, 5 миң деп коеюн, бир айыл өкмөттө канча айыл болсо 5 миң шайлоочу бар болсо, ошолорго 5 участка ачылып атат. Бизге болсо 850 миң, 850 миң, даже жакын 1 миллионго жакын жаранга 5 участка ачылып атат. Анда да консулдук каттоо деген балекети бар, башка бар. Эмне себеп менен биздин мээнетибиз адалда биздин шайлоо болгон укугубуз жокко чыгып арам болуп калат. Кыргызстанда эмес, жарандардын көпчүлүгү сырт жакта. Эмне себеп менен деген мен ошол талапты коюп чыктым. Эмне себеп менен биз мигранттарды эмне ушунча кажый бересиңерби? Эмне себеп менен биздин акчалар бар жейсиңер? Билеттин баазы тоодун башында турат. Бүт мамлекетте арзан билет, бизде кымбат. Ал жак Кыргызстанга учуп барсың, бир 8 миң боло турган болсо, обратно кайтышың 30 миң, 35 миң. Бул эмне дегендерси? Бул ушунчалык жетеби? Мына Россиянын радиолордо берип атат азыр. Бардык жакта берип атат. Билеттин баазы азыр сезонго байланыштуу уже 50% арзандады деп. Биздикинде круглый год боло береби буларда? Круглый год сезон боло береби бизге? Мен мында элди ойлогон бирөө жарым бар bu жогоруда мындай. Bir шайлооду таза өткүзүп бересиңерби өзү бизге? Шайлоого таза өткүзүп бербесеңер, биздин укукту коргой турган ким бар өзү? Же президенттин коргоосу, же УКМКнын коргоосу, же акыйкатчылардын коргоосу, же башка бирөө коргоосу, бирөө жарым коргойбу өзү? Бир жарандардын укугун бирөө коргойбу? Сыртка чыксаң, мына жакта гана миграция боюнча алып жаткан ким бар? Сырткы иштер министрин бул жакта коргоосу, элчилигиң болсо, иши жок ал нерсе менен болсо, биздин укукту ким коргойт? Кыргызстанга барсаң, Кыргызстандык өзү тогусу менен эртеп барасың, кайра кайтканда, кайра эле өзүң сыгып атсаң ал жерге барып, билетти 30 миң, 35 миңге көтөрүп алып. Ошондуктан урматтуу жердештер, мен бүгүнкү видеону кыскараак кылам. Мен азыр шашылып атам, кыскараак кылышына аракет кылам. Бул боюнча дагы видео обязательно эфирге чыгабыз, бул боюнча айтабыз. Мыногу мигранттардын укугун өзүнө кайтарып бериш керек. Каяктагы бир консулдук каттоо, каяктагы бир нерселер кылып
деп отуруп кантип бул мүмкүн эмес, бул мүмкүн эмес. 750 миң 800 миң жаранын бар жерде 5 участканы ачып койгон. Еще бул мүмкүн эмес. Кантип туруп эле консулдук каттоодо жокко чыгара албайсыңар. Жөн эле колуңарда турган кагаз консулдук каттоо жокко чыгарылсын деген. Ал жарандар чыгат эртең барышат, кимдин баласын мен айтып аткан жокмун паланчаны шайла деп, каалаганыңды шайлап ал, шайланайын. Болгон укугун берчи ошолордун, ошол жерде суукта турбай укугун берип койчу. Каалаганын шайлап алсынчы ошол жерге барып. 850 миң шайлоого катышкан укугу бар ушул Москвада. 850 миң жарандын укугу бар. Бирок ошону 1%, 1,5% катышып атат. 12 миң, 13 миң адам катышып атат. Кичине ойлонсоңор болот да, 12 дагы мынча процент адам эмес, 1,5% адам катышып атат. Ошону түшүнгүлө да силер дагы. Основной шайлоочу бар жер Московский область, сырт жакта эмгектеп жүргөндөрдүн ичинен. Ушулардын дагы 12 миң катышып атканы башка жактыкын уже айтпай эле кой да, башка жактыкын. Башка жактыкы 500 эле катышпайт азыр. 1000 да катышпайт башка жактан. 850 миң жаран бар жерден 12 миң катышып аткан жаранды өзүңөр дагы түшүнгүлө адам да. Кайра эле адамды чыгарып алып ушу мына депутаттар эмнеге отурасыңар ушундакай нерселерди парламентте көтөрүп бизди чыгарбай эле койгулачы, айланайын. Эфирге элге жаман көрсөтүп, же болого дөперестерге жаман көрсөтүп чыгарбай эле койгулачы бизди. Өзүңөр айткылачы ошол жерде туруп алып парламентте. Ушул нерсени көтөргүлөчү силерди. Кудай аргылар, силерди шайлап бардык эл ошол жерге. Мөөнөтүңөр бүтүп кетсе дагы отурасыңар го. Көтөрүп койгулачы ошол нерсени, биз көтөрбөй эле койчу. Мени шайлабачы, мен колдогон партияны шайлабай эле койчу, айланайын. Хотя бы мен колдогон партияны шайлабай эле койчу. Шайла деген эч ким жок. Шайлабай эле койчу, хотя мунугу шайлоого бир талап кылгылачы, хотя укугуңар талап кылгылачы, жатпагылачы. Башка партияны колдойсуңбу, чыгып алып туруп мени менен күрөшчү, хотя бы жатпачы үйүңдө. Жатып алып туруп эле анан кийин эле эптеп эле өтүп алгандан кийин башка партиялар өрөсө сен чимкирик ана башка деп атап отура бербестен. Күрөшкүлөчү, хотя бы чыгып алып. Канча аракет кылды, же посольствосунун аракети жок. Же мына кечегиде Боршайкомдон келишкен, же бул жерге бир жыргат адам примат этти. Болгондур, мынчалык кыла бербегиле. Бардык жакта ал мына сезон түгөдү, кышкы сезон келип атат. Бардык жакта билеттин баасы түшүп атат. Бардык жакта. Мына радиону жаккыла, бардык жакта айтат. Билеттин баасы түшүп атат, 50% арзандады деп чыгып атат. Бизде жок. Бизде круглый год сезонда. Бизде круглый год сезонда. Бул жактан учуп барасың, 8 миң, 9 миң учуп барасың, кайра кайтканда 30 миң, 35 миң учуп келесиң. Красин, ошол эле красин. Ошол эле самолеттор. Бул бир асман учкан ракета эмес, самолет кадимкидей эле. Муру ушу элдер учуп аткан эле самолет, башка мамлекеттегилер дагы учуп эле жаткан самолет ошол эле. Эптеп улушу кармоо эле сыгып бересиңер ушинтип элем. Башка нерсени өзүңөр меңири ойлонуп көрүлөт, эптеп эле элге келип элдине жабышып албастан. Чыгып туруп эртең шайлоо келип атат. Мен азыр эфирге чыгып, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, силерден сураныч, эртең Кыргызстан тарыхын чечип аткан күн келип атат. Келип ошол жерге катышып, өзүңүздөр укугуңуздарды пайдаланып шайлап кетиңиздер деп мен айта албай атам азыр. Мындай түшүнгөн адамга мен айта албай атам. Себеби ал жерде консулдук каттоо деген балекет бар, ошол жерде барып алып, ал адам туруш керек. 4 саат, 5 саат, тем более ноябрь, 28-ноябрь шайлоо болсо, ноябрда бул жакта кар жап коет, ошол жерде туруш керек. Суукта туруш керек. Башка кимдин баласы мен келди ушул жерде мен 4 саат 5 саат өтүп кетет, тез эле барып шайлоодон өтүп койчу, 4 саат 5 саат ошол жерде туруп деп мен кантип айта алам ошол нерсени? Ошол урматтуу мекендештер, барыңыздар үй бүлөңүздөр тынччылык аманчылык, видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Колдон келишинче бөлүшүп коюңуздар. Билем кантип катышабыз, катыш керек шайлоого. Кандай болбойт, катыш керек. Шайлоодун мамлекеттин тагдырын чечетиган жарандар аслында сыртта жүрөт. Мамлекеттин тагдырын чечем деген азаматтар сыртта жүрөт. Баары сыртта жүрөт. Себеби өзүңүздөр билесиздер, паспортту колго алгандан баштап сиздин шайлоого укугуңуз бар. А бизде паспортту колго алганга баштап сыртка чыгып кетет бардыгы.
Айылда ошо мугалимдер менен эле аксакалдар кичине жанагылар эле калды өзү. Мамлекеттин айлык алгандар эле калды. Aslında sırtta jota bular katıştırış керек. Шайлоо кандай болот? Кимди колдосоң ошону колдо катыштырыш керек кыскасы. Кимди колдосоң ошону колдоп катыштырыш керек булар бардыгын. Ошол урматтуу жаштар, сиздерден суранып кетерим. Видеону максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Өзүңүздөр да кайдыгер болбосуңар, айтып чыгыңыздар, пост жазыңыздар. Кандай болбосун могу жок кылыш керек. Болбойт могу менен. Эптеп эле отуруштуу өлкө. Акча каяктан келди? Мигранттар. Есептешет булар. Жылдыгын эсептейт. Мигранттардан мынча миллиард түштү, мынча миллион түштү деп есептешет ушулар. Есептешип отуруп бизди бюджетти мигранттар көтөрүп атат дейт. Есептешет. Шайлоого келгенде жок. Эми болсо мындай тактика өздөчү, мына карантинден балакат чыккандан бери, ошондон бери же булар карантинге кетпей койду же. Айтнамастар да өзү карантин кеп кала берет. Айтын митингдер болсо карантин кетип кала берет. Ете шайлоо келип отур, шайлоо ертесин дагы карантин. Эмне ошого? Кудай дөпөрөсүн айтым боюнча. Элди мындай кичине болсо ойлойсуңар мындай. Эртең дагы балакаты болуп атат. Эртең дагы карантин экен. Билет, мисалы аэропорттон бардык бир эле кыргыз учпай атат, башка мамлекеттер дагы учуп атат, башка мамлекеттердики дагы учуп атат. Красин башка мамлекеттерде дагы сатылып атат, эй. Бардыгы чыгарышты, мына жака чыгарышты. Азыр дүйнөдө азыр бардык чак уже билеттин баазын 50% арзандатып башталды деп. Себеби сезон түгөдү деп атат. Бизде эле жок да сезон, бизде түгөбөйт. Круглый год бизде сезонда. Круглый год. Ояк учасың 7 8 9 учсаң, кайра обратно 30 35 учуп келесиң да. Эмеде ошол эле самолет, ошол эле красин. Ал самолет алдынан бир самолет дагы тартып албаган, ошол эле койчу келет. Жок дегенде 2 эсе кымбат бол. 18 миң бол пенде. 30 миң деле болосуң бе? Элди мынчалык кордош керек эмес. Ошол эле нерселер болуп атат. Эмне эле мынча кылышып атат билбейм. Чыксаң да ошо айтканын көзү жаман, айткан сөзү жаман, көргөнүн көзү жаман болду эле. Биздери жаман көрүп отурушу керек экен. Мындай тоёзуңар, мындай эркекче тоёзуңар өзү бир той кылачы айланайындар. Тоёзуңарбы? Токтогулачы, мындай токтогулачы, мындай силерден дагы башка бирөөлөр жашайт Кыргызстанда. Сен жарандарың ошо сыртта жүргөнү үчүн мамлекеттин жанагы бюджети көтөрүлүп атат деп эсептеп отурасың го пенде. Укугун берип кой ошолордун. Бул майли ошонун бардыгы ушу бийликтин партиясын шайлагылачы айланай мына кой. Айланай силерден суранычы мына барып аткандар. Bir 800 миң жаран уруксат берсе, ошону bir 750 миң эле ушу бийликтин партиясын шайлап салчы. Ошолордун укугун берип койгулачы, силер шайлайт, эй. Мен эле мынча канга акча төлөйсүңөр. Эртең мен күмөн болуп калды. 1,5% менен шайлоо өткөндөн көрүп, бул жок, бул иш жүзүндө жок шайлоо өтпөдү дегенге жатат. 1,5%. Иш жүзүндө шайлоо өтпөдү дегенге жатат. 750 миң, 800 миң жаран бар жерден 10 миң, 12 миң, 13 миң шайлоо өтүп атса, ошол шайлоого жатабы ошол? Анан эптеп эле өзү салдай бербешек да 80% колдоду, башка 80%, 90% колдогондо деле сен жараныңын 1% катышып атат, 1,5%ге жетпей 1,5% катышып атат, эй. Эптеп эле катышсын, шайласын, сен шайласың, катышсынчы ошол. Ошону киргизип койчу, ошонун укугу бар. Ошо Кыргызстан жараны, Кыргызстандан паспорт алган, Кыргызстанга налогун төгүп атат, Кыргызстан суун төгүп атат. Кыргызстанды бардык, Кыргызстанда эмнени жараны төгүш керек болсо ошону төгүп атат. Берип койчу укугун. Эртең ушунун айына барып эртең тополоңса дагы ким күнөөлүү? Дагы эле баягы 3-күчтө, 4-күчтөр анан. Элдин укугун берип коюш керек. Мен келип атып, могу шайлап аткан жерим жок. Ар ким өзүнүн каалаган шайлап ал. Бирок эртең консулдук каттоо жок болбой турган болсо, 28 ноябрь шайлоо. Кимдин баласын айтасың ушул жерде? Билесиң, ал жерде келип туруп сразу өтүп кетпейсиң. Ал жерде турасың очередте, эң азы болбой калды енді 3-4 саат турасың очередте. Кимдин баласын айтасың сен? Кардын үстүндө барып тур ошол жерде. Суукта тур ошол жерде. Кимди айтасың? Кет тууган, кел 3-4 саат туруп турайлычы, шайлоодон өтүп кетчи деп кимди айта аласың? Айта албайсың эч ким. Адам эмнеге эле зордой бересиң? Эмнеге эле анан кийин
Шайлоону белгилебей эле койгула да мындай болот болсо. Эмне кереги бар шайлоонун? Мен 1,5% адам менен шайлоо болчу эле бей. Өзүңөр айтпасыңар. Шайлоого 3 миллион адам вообще 3 миллион жаран болсо деп. Анын 1 миллион сыртта жүрөт. Дагы 1 миллион 850 мың мына жерде болот болгон болсо, башка шарлар бар. Ал шардагылардыкы, ал шарларда шайлоо өтпөйт, алар вообще эле жок. Biz az 1 milyonga жетпеген адам мен шайлоо өткүзүп атабыз өзү негизи. Калгандар бардык сыртта жүрөт азыр. Ара кантип тур бир шайлоо кантип ушу болуп аткан десе ушу 1 миллион тегерегенде жарам мен 1 миллион 200 миңге ушундай 1 миллион 300 миңге ошолар менен шайлоо өткүзүп атканыбыз туура келеби? 33% адам менен. Бул шайлоо эсептелеби өзү? Шайлоо эсептелеби? Шайлоо болду деген. Аны эптеп эле өзүбүз алдап эле өзүбүз эптеп эле жана кыла берген болбойт да. Урматтуу жердештер, ошондуктан сиздер да өз оюңуздарды айтыңыздар. Эптеп эле мына жерге келип алып анан кийин бу деп жана кыла бербесем, мына жерде бирөө сөгүнүп туруп, адахан бир беле дейт, короче. Окуган деле өтүп кетти, окубай эле коеюнчу ушуну. Биздикилер тойбойт дейт, туура тойбойт бул. Баарысы бийликчи шакалдар дейт. Ассаламу алейкум, кандайсың дейт. Алейкум салам, мен амандашкандардын баарына ассаламу алейкум, баарыңыздарга. Кыскасы урматтуу жердештер, комментарийлер көбүн окубадым. Баарыңыздарга тынччылык, аманчылык болсун. Үйүңүздөрдө тынччылык болсун, эл иштерибизде тынччылык болсун. Мына талап кылайык, талап кылбасак болбойт кыскасы. Талап кылбасак болбойт. Эртең суук түшкөн азыр кар жай эле ушундай болуп атат. Эртең кар жааганда эмне болушу билип турасыздар да. Кар жай эле суук болду. Кантип туруш суукта азыр жөн эле, шайлоо пайлоо жок эле 1 саат сүйлөштүрчү көчөдө. Сүйлөштүрө албайт эч ким. Ошондо урматтуу жердештер, өзүңүздөрдө ой пикир калтырыңыздар. Сөзсүз чыгыңыз, жатып албаңыздарчы, чыгыңыздарчы, чыгып коюңуздарчы, бир айтып коюңуздарчы, шайлоого катышам деген укугуңар талап кылгылачы, жата бербей, кайра эле. Адамды жаман көрсөтүп аткан болдуңарбы? Чыккылачы. Шайлабай эле койгулачы. Мен шайлаган адамды шайлабай эле койгула. Мен шайлаган партияны шайлабай эле койгулачы, өзүңөр шайлоого баргылачы, катя жатып албай. А мени мына жерде паланча түгүнчө деп сөккөндөн көрө мен менен ошо шайлоодо күрөшчү. Чуркап күрөшчү ошол жерде. Чуркачы өзүңдүр башка колдогон адамга. Чуркада мен менен күрөшчү. Чыгып алдыр мени сөгөрүп эмне пайда сага? Мени сөкпө, башканы сөкпө, чыгып алып күрөш да өзүң күрөштү ошо. Шайлоого чурка ошол жерде. Агитация кыл, башка кыл, шайлоого жардам бер. Консулдук каттоодон өткөзүш керек эрте ошого адам ташы. Кыргызстан келечегин ойлойсуң, машинага бензин куюп ал да өзүң ташып адам кимди шайласаң ошону шайла. Мен сени шайлоого жеткизейинчи, эптеп шайлачы деп адам ташы болбосо. Эптеп шайлоого хотя бы алып барайчы, бир канча бир алып барайлычы, мына хотя бы кимди шайласа ошону шайласын. Мен ачыгын айтайын, кимди шайласа ошону шайласын. Болгону мына жерге адамды алып келейчи мына жерде. Мен эмнеге сыртта бардык айтышат, Кыргызстанга келгиле анда Кыргызстанга келип аткан билип эле турабыз, бара албай атабыз азыр. Бул основной шайлоочулар сыртта болуп атат. Ошон үчүн основной шайлоочу сыртта, миграцияда жүрөт. Ошон үчүн аракет болду. Чыкканда эле жаман көр, сөгөрбөстөн. Ошол жердештер, барыңыздар пост чыгарыңыздар. Барыңыздар, ийгилик, тынччылык, аманчылык болсун. Барыңыздарга ассаламу алейкум.